Исанов менен Лелин көчөлөрүн бириктирүүчү көпүрөнүн курулушу 15 январдан бери уланууда. Бүгүнкү күнгө чейин 17 балка монтаждалып бүттү. Мачимбек Эркинбаев орнотулган балкаларды бетондолгонго чейин ширетип чыгып жатат. Жалгыз өзү ылдам кыймылдап бул жумушту ыргагынан кечиктирбеши керек. 40 сантиметр, 50 сантиметрде сварга кылабыз. Аны кийин балдар байлайт мына düzенисин. Байлап 4-төн 8 астына үстүнө 8 арматура кетет. Шпилге алынат, анан бетонировать кылынат. Анан негизи ошондо өтө бекем болот. Наваи көчөсүндөгү көпүрөдөн арткан 105 миллион сом акча ушул курулушу жүрүп жаткан жаңы көпүрөгө сарпталат. Көпүрөнүн сметалык баасы 73 миллион сом. Бирок Сутранспом Жилстрой жоопкерчилиги чектелген коому 43 миллион сомдук тендердик баа менен өтмөктү бүтүрүп берет. Анткени менен мамлекет казынасынан бүгүнкү күнгө чейин каражат бөлүнгөн жок. Акча каражаты бүгүн бюджетный комитет жогорку кеңешке кирди. Минфинден уже чечилген. Бизге бүгүнкү күнү жогорку кеңештин бюджетный комитет чечип берсе, эртең күнү уже бизге ошко казачейство акча түшөт. Акчаны карап отурбай Сутранспом Жилстрой компаниясы 20 миллион сомдук жумуштарды аткарып бүттү. Курулуш иштерине 40 жумушчу тартылган. Бирок көйгөй негизинен казынадан акча бериле электигине барып такалууда. Мунун айынан курулуш иштери белгиленген мөөнөттө аякталбай калышы ыктымал. Эгер бүгүнкү күнгө чейин убагында финансирование акча болуп, убагында мына сностор бар көрүнүп турат үйлөр. Алар чечилгенде бүгүнкү күнгө чейин биз жок дегенде мосту монтаждап, бул гидроизоляция деп коет, үстүндө проездный частарын бүтүрүп, жар жагынан основаниясын бүтүрүп жолду. Жок дегенде асфальтка даярдап коет элек. Өтмөк 450 метр узундукта бүтүрүлөт. Шаар бийлиги анын ачылуу аземин 31 август эгемендүүлүк күнүндө өткөрүүнү болжоп жатат. Ал эми андан ашкан каражатка Тилеке Баатыр көчөсүнө дагы бир көпүрө курулмакчы. Ал үчүн долбоор даярдалып бүттү. Нуржамал Баргыбаева, Нурсултан Абдикерим уулу, Башат.